Ekinci suroğunuz akida maselesinde emne sebepten bizde bir minut taksırım. Akida maselesinde emne sebepten bizde sabaklar azırak aytılınat da fiqh, orozo, namazlar aytılına öğret. Akida maselesinde köp söz kılınbaydı. Emne sebepten köp aytılınbaydı akida maselesi dese öz akida 4 barak ele nerse. Жақсы оқысаңыз ерте мененден пешинге чейин акыйданы бүтүрсөңүз болот. Болду. Аллах жалгыз, пайгамбар болду. Андан кийин эле жанагы мазхаб кармагандар бир маселелерди чыгарып, фитнелерди салып, талаш тартыштарды алып келип туруп эле адамдарга күмөндөрдү салып, анан кийин ушинтип калды. Эми ал күмөндөрдү биз чыгып, кыйкырып, жок ал андай эмес, бул хадис мынандай деп жооп берсек, адамдардын арасында акыйдасында чоң проблема кетет. Bunu işenebizби же bunu işenebizби? Кээ маселелер бар. Жалпы адамдарга айтылынбайт. Жалпы адамдарга Аллах жалгыз, пайгамбарыбыз пайгамбар, периштелер бар, кыямат күнү бар. Аллахтар эч нерсе окшобойт деп эле токтошубуз керек. Андан ичкерирээк кирген бул алымдардын иши. Эми жанагы адепсиздер ошол алымдар гана чечиле турган маселени жалпы адамдарга айтып ийип, Ар-Рахман алал арш-истава, иставадан максат жаласа, каада отурду. Dese bir yaktağlar çıktı, yok jalasa oturdu desen anda adamlar okşop kalat, al istavla manisinde eylik kıldı de, astagfirullah eylik kıldı degen delil yok. Dese berkiler istava bişrun alal iraqi biduni demin mihraqinde janağı aktaldın ırın alıp gel Arap dilinde istavla manisinde gelet, astagfirullah al kafirden tilin kanday sen akıdaga dellep gelip otasın ırın det yok biz akıdaga kafirden ırın alıp gelgen jokpuz biz tilge alıp gelip otabız. Abdullah ibn Mas'ud Ali radıyallahu anh aytkan egerde Kur'anda bilesen düşünbösöңөр jahiliyattardын doğrundagı ırlardan dele manisin bilseңер bol. Эми şunun bardığını elge aytsaңыз ne bolot? Eller problemaga düşөt. Akıda үйрөнгүңүз келсе атайын акыдадан сабак берген устаздар бар. Ошого керес sizge sonumu үйрөтөт. Жалпы элге талаш тартыштарды акыйдадагы маселе кыйыныраак болот. Себеби Абу Ханифа айткан, акыйдада кичине күмөн кылсаң бул кафир болосуң. Бир аз күмөн кылсаң кафир болосуң. Ошон үчүн адамдардын арасында күмөндүү нерсе таркатпастан, намазсыз, орозого бирөө акыйдада проблема болсо келсе, аны жеке сабагын берип, китептерден көргөзүп, Аллахтын айтканын туура эмес экенин далилдеп беребиз.